Олимпиадада Кыргызстан 4 медаль жеңди. Орусияда YouTube бөгөттөлдү. Кыргызстандын дагы кайсы аймактарында сел жүрөт? Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Бүгүн 10 августта Айсулуу Тыныбекова коло байгө үчүн күрөшөт. Ал кыз келиндер арасындагы 62 кг салмакта мелдешке катышып жатат. Эске салсак, 9 август күнү өткөн жарым финалда украиналык Ирина Колоденкога 2-9 упай айырмачылыгы менен жеңилип калган. Коло үчүн күрөшкөн дагы бир балбаныбыз Аял Лазарев. Ал эркин күрөштөн 125 кг чейинки салмакта беттеш өткөрүүдө. Аял Лазарев көңүл жубатуучу беттеште канадалык Амарбир Десини 5-0 эсебинде утту. Эми ал Олимпиаданын коло медали үчүн түркиялык Таха Акгүл менен беттешет. Париж Олимпиадасында эркин күрөш боюнча катышып жаткан дагы бир мекендешибиз Айпери Медет кызы жарым финалга өттү. Алгачкы беттешинде кытайлык Ван Сюанди 4-1, чейрек финалда индиялык Ритиканы 1-1 эсебинде утуп, жарым финалга жолдомо алды. Финал жана жарым финалдык беттештер бүгүн 10 августта Бишкек убактысы боюнча саат 22:15 башталат. 33-чү жайкы Олимпиада оюндарында кыргызстандык спортчулар 3 коло 1 күмүш медаль жеңип алышты. Алгач балбан Жоламан Шаршанбеков грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта мелдешке катышып коло медаль утту. Шаршанбеков 6 августта 3-орун үчүн беттеште ирандык Мехди Моксен Нижатты 3-1 эсебинде жеңди. Мээрим Жуманазарова Кыргызстандын куржунуна 2-чи күмүш медальды алып берди. Кыз келиндер күрөшүнүн 68 кг чейинки салмакта Мээрим Жуманазарова күмүш медальга ээ болуп, Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы Олимпиадада 2 жолу байыга алган алгачкы спортчу болду. Ал Токиодо өткөн Олимп оюндарында коло медальга ээ болгон. Мээрим финалда дүйнөнүн 2 жолку чемпиону америкалык Эммет Эйлор менен беттешип, 0-3 эсебинде жеңилип калды. Париж Олимпиадасынын финалдык беттешине чейин Жуманазарова 5 августта 3 беттеш өткөргөн. Париж Олимпиадасында байгеге ээ болгон кийинки балбан Акжол Махмудов. Ал 7 августта грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта 3-орун үчүн беттеште азербайжандык Санан Сулеймановду 6-5 эсебинде жеңип, коло медаль тагынды. Бул Махмудов үчүн Олимп оюндарынан алган 2-чи медали. Ал буга чейин Токиодо өткөн мелдеште күмүш медаль жеңип келген. Акжол Махмудов Париж Олимпиадасында жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда казакстандык Демир Жадыраевга 3-1 эсебинде жеңилди. Жадыраев финалга чыгып, Акжол коло байгеге ат салышууга мүмкүнчүлүк алган. Дагы бир коло медальды балбан Үзүр Жусупбеков жеңип алды. Ал 7 августта грек-рим күрөшүнөн 97 кг салмакта 3-орун үчүн беттеште египеттик Мохаммед Габырды 2-1 эсебинде жеңди. Жусупбеков Париж Олимпиадасында жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Грек-рим күрөш боюнча Олимпиадага барган дагы бир спортчубуз Амантур Исмаилов коло үчүн күч сынашты. 67 кг чейинки салмакта кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов коло үчүн беттеште азербайжандык Хасрат Жафаровго 8-0 эсебинде жеңилип калды. Исмаилов Париж Олимпиадасындагы таймаштарын жыйынтыктап 5-орунду ээледи. Париждеги Олимпиада ийгиликтерин жаратып жаткан дагы бир спортчубуз мушкер Мунарбек Сейитбек уулу болду. Мунарбек бокстон жарым финалдык беттеште болгариялык Хариер Ибанес Диасты 4-1 эсеби менен утуп, финалга чыкты. Эми ал финалда өзбекстандык мушкер Абдумалик Халаков менен беттешет. Финалдык беттеш 11 августка өтөт. Мунарбек Сейитбек уулу Олимп оюндарында финалга чыккан алгачкы кыргыз мушкери болуп калды. Бишкектин Октябрь райондук соту 8 августта Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиеванын кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен күнөөлүү деп таап 7 жылга кесип 1 жылдык шарттуу түрдө жаза чегерди. Адвокаты Бактыбек Жумашев Майя Алиева пробация департаментине каттоого турушу керектигин, түрмөгө камалбай тургандыгын айтты. Ошондой райондук чечимине каршы Бишкек райондук сотуна арыз берерин кошумчалады. Иштеги дагы бир айыпталуучу Нурия Тентешова 8 жылга эркиндигинен ажыратылды. Сот чечимди күчүнө киргенден кийин гана ага издөө жарыяланат. Мындан тышкары соттун чечими менен Майя Алиеванын наамына катталган 13 мүлк, Тентешованын атындагы 5 мүлк мамлекеттин эсебине алына турган болду. Алардын арасында Чолпон Ата шаарындагы үй жана соода борбору, Народный дүкөнү, Барс эс алуу жайы, сарайы жана Бишкектеги турак жай батирлер да бар. Соттук отурумдар айыпталуучулар Майя Алиева менен Нурия Тентешованын катышуусуз өттү. Майя Алиева ден соолугуна байланыштуу сотко келе албай тургандыгын билдирген. Ал эми Нурия Тентешова кайда экендиги белгисиз. 6 августта Бишкек шаардык сотунда кемпир-абад иши боюнча сот жараяны болуп өттү. Анда айрым айыпталуучулар келбей калгандыктан сот 23 августка жылды. Отурумга айыпталуучулар Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов келген жок.
Алар соттук отурумга расмий чакыруу берилбегендиги үчүн келген эмес. Жараян жабык өтүп, журналисттер жана айыпталуучулардын жакындары киргизилбеди. Кемпир-Абад иши боюнча 1-Май райондук соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12-июлда өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаган. Анда прокурорлор Медер Абдышев жана Замира Байбагышева айыпталуучуларга карата райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап жаза берүүнү сураган. Мурунку апелляциялык арызда алар 1-Май райондук соттуна кайрадан башка курамда кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. 14-июнда 1-Май райондук соттун судьясы Марат Сыдыков Кемпир-Абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчы жана активист актаган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмүнө алар үчүн күтүүсүз болгондугун билдиришкен. Эске салсак, кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Алардын 22-сине актоо өкүмү чыкты. Ал эми Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановду жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыров дагы иши өзүнчө бөлүнгөн. YouTube видео хостинги жана тиркемеси 8 августта Орусиянын дээрлик бардык аймагында ачылбай калды. Бул тууралуу миңдеген интернет колдонуучулар жазышты. Даун Детектор сайты көбүнчө Москва, Санкт-Петербург жана Екатеринбург шаарларында даттангандарды каттаган. 2 апта мурда орусиялык депутат Александр Хинштейн жакын арада YouTube платформасындагы видео көрүүнүн ылдамдыгы 70% төмөндөөрүн эскерткен. Анын айтуусунда караганда, буга видео хостингдин мыйзамдарга баш ийбей жатышы түрткү болду. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 31-июлда YouTube нейтралдуу платформа эмес, ал Вашингтондун саясий тапшырмасы боюнча иштейт деп айтты. Бирок буга далил келтирген жок. YouTube порталы июль айынын башында Орусияны Украинага кол салышын колдогон бир нече орусиялык ырчынын каналдарын бөгөттөгөн. Мамлекетке YouTube боюнча жөнгө салуу иштерин каалагандай жүргүзүүгө 2019 жылы тиешелүү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр шарт түзүп, Роскомнадзорго мүмкүнчүлүктөр берилген. Министрлер кабинети интернеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жала жабуу жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Документ Жогорку Кеңештин сайтында 23-июлда коомдук талкууга коюлган. Анын негиздеме катында соңку учурда жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернетте мазактоо, кемсинтүү учурлары көбөйгөнү белгиленет. Документте күнөөнү далилдөөнүн татаалдыгынан жана юридикалык ченемдердин көп маанилүүлүгүнөн улам жазасыз калууда деп жазылган. Министрлер кабинети укук бузуулар жөнүндө кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизип, жеке адамдарга 1000 эсептик көрсөткүч менен 100 000 сом, ишканаларга 2000 эсептик көрсөткүч менен 200 000 сом айыппул салууну сунуштады. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экендигин, ал жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. А сиз бул мыйзамга кандай көз караштасыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крим-Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун каржылаган деген шек менен өзбекстандык Крим-Төбөл Салим Абдувалиевке издөө жарыялады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун өзбекстандык Крим-Төбөл Салим Абдувалиев каржылаганы аныкталганын билдирди. УКМК Абдувалиев 2024 жылы Өзбекстанда соттолгонун белгилеген. Кыргызстандын атайын кызматы Салим Абдувалиев КМШ өлкөлөрүнө таасирдүү болгон Европага маңзат ташуу каналдарын уюштуруп, Кыргызстандын Крим-Төбөл Камчы Көлбаев менен байланыш түзүп, анын кылмыштуу тобуна дайыма материалдык жардам көрсөтүп жүргөн деп билдирди. Ал Көлбаевдин аймакта таасирдүү Крим-Төбөл болуп турушуна көмөктөшкөн. Учурда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтому менен Абдувалиевке карата сыртынан камакка алуу чечими чыгарылды. Ага Интерпол улуттук борбордук бюросунун линиясы боюнча издөө жарыяланды. Ташкенттин Мирабад райондук соту Салимбай Байбача деген кайман аты менен таанылган Абдувалиевди 19 мартта 6 жылга абакка кескен. Кыргыз гидрометтин шашылыш билдирүүсү боюнча 10-12 август күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, ошондой эле унаа жолдорунда сел жүрүп таш кулашы мүмкүн.
Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүргүзгөн мониторингине ылайык, Баткен облусунун Баткен, Лейлек, Кадамжа райондорунда, Жалал Абад облусунун Сузак, Алабука, Аксы, Токтогул, Ноокен, Тогуз-Тороо райондорунда, Ош облусунун Карагулжа, Өзгөн, Ноокат, Алай, Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда, Ош шаарынын аймактарында, Ысык Көл облусунун Ак Суу, Жети Өгүз, Ысык Көл, Түп жана Тоң райондорунда, Чүй облусунун Алымүдүн, Жайыл, Ысык Ата, Чүй, Сокулук, Москва, Памфилов жана Кемин райондорунда, Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Атбашы, Актала жана Нарын райондорунда, Талас облусунун Чыңгыз Айтматов, Бакай Ата жана Талас райондорунда сел жүрүшү жана таш кулашы мүмкүн экендиги айтылды. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.